Assalamu алейкум, урматтуу Таш көмүр шаарынын тургундары жана меймандар. Мынакей өзүңүздөр билгендей, мэрия тарабынан уюштурулган кеңеш, гор кеңеш тарабынан жана Таш көмүр жарандардын элинин атынан чогулган азыркы түндө азык түлүктөр чогулуп, азыркы күндө мынакей садака биримдигинин төрагасы өзү Максат эке кошо турат. Мынакей. Assalamu alaikum. Таш көмүр террористтер, ошондой эле мигранттар. Ушунчалык оор кырдаалда бизге ушинтип чогулуп жардам берип, Баткен элине көмөк көрсөткөнүңүздөр үчүн Аллах разы болсун. Эки дүйнө бактылыкты каалайм. Кудай буйрса аманатты Баткенге аман эсен жеткиришти. Жеткизгенге убагын турган. Аллах разы болсун. Kudayım versin verdi. Batkenge attağan Buyuntayım Batken'in elinde jarağına jarap, Batken elinde teşvik olup, Batken elinde teşvik ömür sürüp, Allah Taala bardığın oldu. Jalpı Kırgız'ın bergen jardamı, jalpı bizim bergen jaragın, Taş kömür bergen jardamlar, oşa elge elin gereğine jarap, bardığımız amın ezen bolup, oşa yerде тынчтык сүрүп, ушундай ынтымак болуп бардыгыбыз жүрө берели. Ынтымакка жеткизсин бардыгыбыз. Жолуң ачыктыр болсун. Аман эсен жеткирип эле болайлы. Кудай кылсын. Рахмат сиздерге дагы. Айтканыңыз келдиң. Сиздердин салымыңа сиздердин Баткен областында Кыргыз-Тажик чегарасында ого тушуулар болуп, бүгүнкү күндө оор кырдаал болуп турат. Ошо оор кырдаалды Кыргыздын элине ушундай бир жаман иш түшкөндө Таш көмүр шаарынын эли дагы кайдыгер карабастан бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте гуманитардык жардам көрсөтүү максатында иш чараларды алып бардык. Бүгүнкү күндө мына шаардык мэрия, шаардык кеңеш, коомдук уюмдар менен биргеликте бүгүн Бордош Баткен элинин эл журтуна ушундай бир гуманитардык жардамды көрсөтүү иретинде бүгүн азыр машинабыз чыгып атат. Бүгүнкү күндө продукту питания, күнүмдүк керектелүүчү продукту питаниялар, ошондой эле төшөнчөлөр, ошондой эле акча каражаттары дагы топтолду. Мен айтып кетишим керек, бүгүнкү күндө Таш көмүр бир туугандарыбызга, Таш көмүр шаарынын тургундарына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Биздин ынтымагыбыз, биздин биримдигибиз Кыргыздын башына ушундай бир оор кырдаал түшкөндө биз дагы бир ирет далилдедик. Биз ынтымакта, биримдикте экенибизди. Мына түндүк аймактык башкармалык, ар бир аймактык башкармалыктар бүгүн эртеден баштап чогуу ушундай бир гуманитардык жардамды жеткирүү боюнча чогуу иш чараларды өткөрдүк. Мен акчалай түшкөн каражаттардын дагы эсебин айтып кетсем, Кызылжар шаарчасынан 33.250 сом келди, Кызыл Алма шаарчасынан 18.500 сом келди. Ошондой эле Меңдугулов аймактык, Меңдугулов Чыныбаев аймактык башкармалыктан 205.043 сом, жалпы эсеби 256.793 сом акча топтолду. Буну дагы акча түрүндө апарып, Кудай буйрса, Жалал Абадка апарып тапшырабыз. Бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, президентибиз баш болуп, министрлер кабинети бардык бизге тапшырмаларды берген. Ошо тапшырмаларды аткаруу максатында мына Кудай буйрса азыр мына артыбызда турган машина 3,5 тоннадай продукту питаниялар топтолду. Ошолорду жеткирүү жолунда алдында турабыз. Ошо бардыгыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Мындай бир иш чара токтобойт. Кудай буйрса дагы да биз уланта беребиз. Улам ушундай топтолгондон кийин биз ушундай бир
машиналар менен комиссионно жөнөтөбүз. Рахмат барыңыздарга. Баткен областында Кыргыз-Тажик чегарасында ок атуучулар болуп, бүгүнкү учурда оор курдалдар болуп отурат. Биз бүгүнкү оор курдалды эске алып, Ташкөмүр шаарына Шамал-Сай шаарчасы, ошондой эле Кызыл Жар шаарчасы, аймактык башкармалыктар бардыгыбыз биргеликте ынтымакта Баткен Бордо шээрине гуманитардык жардам көрсөтүү максатында иш алып бардык. Мен бул менен айткым келет, урматтуу Шамал-Сай шаарчасынын тургундары. Биздин кыргыз элинин ынтымагы, кыргыз элинин биримдиги ушундай убакыттарда, ушундай күндөрдө дайыма билинет. Биз бир муж, бир бирик экенибизди дагы бир жолу көрсөтүп отурабыз. Бүгүнкү эртеден баштап ушул иш-чараны аткарып, ошо Бордош Баткен элибизге жардамыбызды, ар кимибиз колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп, бул жерде кабыл алуу пунктунда иштеп жаткан биздин эжелерибизге, акелерибизге, досторубузга терең ыраазычылык билдиргим келет. Өзүмдүн атымдан, Ташкөмүр шаарынын мэриясы атынан мен ойлойм, биз ушундай биз ынтымагыбыз менен биз көп нерселерди жеңсек болот. Мен да бир жолу айтып кетким келет, Жалал Абад областтык администрацияга, Ташкөмүр шаарынан, Шамал-Сай шаарчасынан артыбызда турган 3 бус автомашинада азык-түлүк продуктыларын жөнөтүп атабыз. Булар жалпы 14 тонна азык-түлүк продукты салынды. Андын каражаттары дагы топтолду. Мен журтка отчет катарында айтып кетишим керек. Ташкөмүр шаарынан 3,5 тонна азык-түлүк продуктысы топтолду. Андан сырткары 256.793 сомдук акча каражаты. Анын ичинен түндүк аймактык башкармалыгы 27.600 сомго un, 35.000 сомго жууркан төшөк, алардан сырткары дагы азык-түлүк, кийим кечелердин баардыгын алып келип бизге тапшырып кетишти. Ошондой эле Allah paket içine salaylı. Allah. Paket içine salaylı. Teşekkür alırlar. Piyas ekoloğura. Kaç ay? Ya пока ушундай алып турарлар, анан кийин. Ооба. Биздин өтөрлөр. Көп чедесиз күчтөнбөгүлө. Машинанын ичинде эле алла балдар. Assalamu alaikum. Tashkent Jamar. Hazır уже продуктыларды алып атабыз, Кудай кааласа. Азыр гуманитаркага салабыз. Шу Кудай буйруса эзинаман жетип алышсын. Азыр машина жылат экен, Кудай кааласа. Рахмат, барыңыздардан Аллах разы болсун.